Бүгін 16 сентябрь күні Кыргыз-Тажик чегарасында кабал курушуду. Кыргызстандын чегара кызматынын маалыматына ылайык, тажик тарап саат 6:00 Кыргызстандын чегара отряддары жайгашкан аймактарды жана калктуу конуштарын миномет менен аткылай баштаган. Биз 14:30 чейинки маалыматтарды биздин каналга жайгаштырганбыз. Эми 14:30 кийин чегарадан келип жаткан маалыматтар менен тааныштырабыз. Баткен аэропортунун айланасы жана шаардын четиндеги объектилер тажик ракеталык комплекстеринен аткыланды. Баткен шаарындагы жарандык инфраструктуралык объектилер талкаланды. Алардын ичинде Баткен шаарындагы военкомат, кафе жана башка аскердик эмес курулуштар аткыланган. Буга чейин тажик тарап оор артиллерия жана град көп ракеталоо системаларын колдонуп жатканы белгилүү болгон. Мындан сырткары тажик аскерлери социалдык объектилерди талкалап, мектептин үстүнө тажик байрагын орнотконун көрсөк болот. Видеодо чегарага жакын жайгашкан Аксай айылындагы Ходжаев мектеби тартылган. Аталган видеодон мына Тажикстандын байрагы, Кыргыздын мектеби, Тажикстан алга деген тажик тилиндеги кыйкырыктарды угууга болот. Аны менен бирге тажикстандык аскерлер Максат айылындагы тургундардын үйлөрүн өрттөп салышкан. Бул видеодо жаңы салынган үйлөр өрттөнүп жатканын байкаса болот. Эске сала кетсек, бул үйлөр былтыркы чегарадагы жаңжалдан улам жабыркагандарга салынып берилген. Мындан сырткары тажик аскерлери Кыргыз айылдарына келип мародёрлук кылып жатканы кабарланууда. Жаңжал учурунда тажик аскерлери өз жарандарын тирүү калкан катары колдонушкан. Исфара онлайн аталышындагы телеграм каналында жарыяланган сүрөттөрдө атайын аскердик форма кийип турганда, кийбей тургандагы жарандарды көрүүгө болот. Сүрөттүн астында жазылган билдирүүдөн улам Тажикстан тургундарын тирүү калкан катары колдонуп жатканын билүүгө болот. Ошондой эле Тажикстан тарап буга чейин эле жонокой жарандарды чогулта баштагандыгы тууралуу видеода тараган. Чегарада болуп жаткан жаңжалдан улам 15 жаштагы өспүрүм кыз каза болду. Маалыматка ылайык, маркум кыз Лейлек районундагы Достук айылынын Достук орто мектебинин 9-классынын окуучусу болгон. Айылдаштары менен чогуу Бешкент айыл өкмөтүндөгү Маргун айылына көздөй качып бараткан учурда ага снаряддын сыныгы тийген. Ал эми саат 15:00 карата жабырлануучулардын саны 42-ге жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалымат боюнча 16 сентябрда саат 15:00 карата Баткен облусунун саламаттык сактоо уюмдарына 42 жабырлануучу түшкөн. Алардын ичинен 19 жабырлануучу Баткен облустук бириккен ооруканасында, 18 жабырлануучу Лейлек жалпы дарыгерлик практика борборунда, 5 жабырлануучу Лейлек жалпы дарыгерлик практикалык борборунан Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо уюмдарына жеткирилди. Абалы жана диагнозу тууралуу маалымат кийинчерээк берилет. Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстан УКМКсынын башчысы Саймумин Ятимов саат 16:00 атышууну токтотууну макулдашты. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирди. Ал эми жолугушуудан кийин Камчыбек Ташиев тажик тарап менен ок атууну токтотууга макулдашып, жаңжалды чечүү үчүн эки тараптуу комиссия түзүлгөнүн айтты. Азыр эле мен Тажикстандан чыктым. Тажикстандын Гүлстан, Исфара шаарларына барып, алардын жетекчилерине жолугуп келдим. Ятимов Саймон Сатарович менен жана бардык күч сутулган жетекчилерине жолугуп, ок атууну токтотуу боюнча чечимге келдик. Азыр комиссия түздүк. Ошол комиссияда биздин Баткен облусу губернатору, начальник УВДС, ДКМдин башчысы, погранслужбанын орун басары жана МВДнын министрдин орун басары болушуп комиссия түздүк. Биз тараптан да, алар тараптан да азыр Кызыл Бел погран заставасында переходдо ошол жерде азыр ишти башташты. Комиссия ишти баштады. Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз. Атышканды токтотуу боюнча команданы бердик. Ошондо дагы жол бер жолу ушул телевидениедагы азыр айтып коеюн эми. Биздин граждандарыбыз, жарандарыбыз тынчсызданбасын. Ушуга чейин кагылышуулар болду. Эми кагылышууну азыр тез аранын ичинде 1-2 саатта толук бойдон токтотобуз деген ойдо. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун талаасында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүү жүргүзгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки тарап тең ок атууну токтотуу үчүн тийиштүү органдарга буйрутма беришти. Бишкек шаарында чегарадагы жаңжалдан улам жабыркагандарга жана эвакуациялангандарга гуманитардык жардам чогултула баштады. Жардам бергиси келген жарандар азык-түлүк жана жеке гигиена буюмдарын Кожомкул атындагы спорт ордосуна же шаарда ачылган 24 жардам чогултуу пункттарына тапшырса болот.
УКМКнын акыркы билдирүүсүнө ылайык саат 17:00 карата кыргыз аскерлери ок атууну толук токтотту. Тажик тараптан ок атуулар кескен азайып, бирок чек аранын айрым тилкелеринде кыргыз позициялары аткыланып жатат. Биз чек арадагы маалыматтарды ыкчам берип турабыз. Биз менен болуңуз.